Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Барыңарга жагымдуу маанай каалайм балдар. Ардайым илим билимге умтулган, акылдуу, ыймандуу, келечеги кең балдардан болгула. Анда балдар, бүгүн биз силер менен биринчи чейрек үчүн жат жазуу жазабыз. Жат жазуу жазаардын алдында балдар, барыңар эки барагыңарды, калем сабыңарды даярдап алгыла. Анда эмесе балдар, жат жазуу барагыңардын биринчи бетине 9 айынын 27-си деп бүгүнкү датаны койгула. Андан кийин биздин жат жазуубуздун темасы ата насааты. Анда балдар, адаттагыдай эле мен силерге жат жазуунун текстин окуп берем, силер көңүл буруп уккула. Ата насааты. Уулум, калайыктын өзүңө кайрымдуу болуусун кааласаң, оболу өзүң калайыкка кайрымдуу бол. Өз мээнетиң текке кетпесин десең, өзгөлөрдүн ак мээнетин бекер кетирбе. Абройлуу болоюн десең, элпек бол. Адамдар сени маскарлап күлбөшү үчүн жүрүш турушуңду оңдогун. Кадыр баркың ашсын десең, башкаларды да баалай бил. Көпчүлүктүн өзүңө дос болуусун кааласаң, адамдарга тил тийгизбе. Мүмкүн болушунча мал мүлкүңдү муктаждардан аябагын. Телегейи тегиз жан болууну арзуу кылсаң, өзүңө ылайык келбеген ишти бөтөндөргө да ыраа көрбө. Дили ооруп, урушууну каалабасаң, ачуулуу, акмак адамдар менен сөз талашып отурба. Кызганчаак болбо. Колуңдан кеткен нерсеге өкүнүү менен кайгыра бербе. Ачык жүздүү, ширин сөздүү бол. Эч кимге кек сактаба. Сырыңды досуңдан да жашыра бил. Ар дайым адамдардын урматтоосуна, кадырлоосуна ээ болуп, бардык ишке акыл калчап мамиле жаса. Анда эмесе балдар, текст баарыңарга түшүнүктүү болсо, анда биз жазууну улантабыз. Биринчи сүйлөмдү окуйм. Биринчи сүйлөмдү жазаардын алдында абзац менен баштап жазабыз балдар. Уулум, калайыктын өзүңө кайрымдуу болуусун кааласаң, оболу өзүң калайыкка кайрымдуу бол. Биринчи сүйлөмүбүз бүттү, текшеребиз. Уулум, калайыктын өзүңө кайрымдуу болуусун кааласаң, оболу өзүң калайыкка кайрымдуу бол. Экинчи сүйлөмдү окуйм. Өз мээнетиң текке кетпесин десең, өзгөлөрдүн ак мээнетин бекер кетирбе. Сүйлөмдү текшеребиз балдар. Өз мээнетиң текке кетпесин десең, өзгөлөрдүн ак мээнетин бекер кетирбе. Кийинки сүйлөмдү окуйм. Абройлуу болоюн десең, элпек бол. Текшеребиз. Абройлуу болоюн десең, элпек бол. Адамдар сени маскарлап күлбөшү үчүн жүрүш турушуңду оңдогун. Текшеребиз балдар. Адамдар сени маскарлап күлбөшү үчүн жүрүш турушуңду оңдогун. Кийинки сүйлөмдү окуйм. Кадыр баркың ашсын десең, башкаларды да баалай бил. Текшеребиз. Кадыр баркың ашсын десең, башкаларды да баалай бил. Кийинки сүйлөмдү окуйм. Көпчүлүктүн
өзүңө дос болуусун кааласаң, адамдарга тил тийгизбе. Текшеребиз балдар. Көпчүлүктүн өзүңө дос болуусун кааласаң, адамдарга тил тийгизбе. Кийинки сүйлөмдү окуйм. Мүмкүн болушунча мал мүлкүңдү муктаждардан аябагын. Текшеребиз балдар. Мүмкүн болушунча мал мүлкүңдү муктаждардан аябагын. Кийинки сүйлөмдү окуйм. Телегейи тегиз жан болууну арзуу кылсаң, өзүңө ылайык келбеген ишти бөтөндөргө да ыраа көрбө. Текшеребиз балдар. Телегейи тегиз жан болууну арзуу кылсаң, өзүңө ылайык келбеген ишти бөтөндөргө да ыраа көрбө. Кийинки сүйлөмүбүз балдар абзац менен жазылат. Сүйлөмдү окуйм. Дилиң ооруп, урушууну каалабасаң, ачуулуу, акмак адамдар менен сөз талашып отурба. Дилиң ооруп, урушууну каалабасаң, ачуулуу, акмак адамдар менен сөз талашып отурба. Кийинки сүйлөмдү окуйм. Кызганчаак болбо. Текшеребиз сүйлөмдү. Кызганчаак болбо. Кийинки сүйлөмдү окуйм балдар. Колуңдан кеткен нерсеге өкүнүү менен кайгыра бербе. Колуңдан кеткен нерсеге өкүнүү менен кайгыра бербе. Кийинки сүйлөмдү окуйм. Ачык жүздүү, ширин сөздүү бол. Текшеребиз балдар. Ачык жүздүү, ширин сөздүү бол. Кийинки сүйлөм. Эч кимге кек сактаба. Текшеребиз. Эч кимге кек сактаба. Кийинки сүйлөм балдар. Сырыңды досуңдан да жашыра бил. Текшеребиз. Сырыңды досуңдан да жашыра бил. Кийинки сүйлөм. Ар дайым адамдардын урматтоосуна, кадырлоосуна ээ болуп, бардык ишке акыл калчап мамиле жаса. Текшеребиз сүйлөмдү. Ар дайым адамдардын урматтоосуна, кадырлоосуна ээ болуп, бардык ишке акыл калчап мамиле жаса. Урматтуу окуучулар, ушуну менен биздин жат жазуубуз аягына чыкты. Көңүл буруп жазганыңар үчүн чоң рахмат.